Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге Судная ночь деп аталған тасманын екінші бөлігін қысқаша баяндап бермекчімін. Экранға жақынырақ отырып, видеоны аяғына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында Эва аттуу кафеде иштеген официант өз кардарларын тейлеп жатат. Бүгүн кыямат түнү болгондуктан баардыгы жумуштарынан эртерээк бошошуп, үйлөрүнө кайта башташты. Ал эми кийинки көрүнүштө кыямат түнүнө даярданып жаткан Лео аттуу адамды көрөбүз. Ошол эле учурда Шейн жана Лиза Шейндин эжесинин үйүндө кыямат түнүн өткөрүүгө баратышат. Көчөдөгү элдердин баардыгы үйлөрүнө шашылып, кыямат түнү башталарына аз гана убакыт калды. Эва үйүнө кайтып келе жатса, аны жолдон таанышы Диего тосуп алып, "Мени бүгүн өзүңө чакыр, мен кыямат түнүндө сага мыкты коргоочу болуп берем" деп айтса, Эва андан баш тартып керек эместигин айтып эле жөнөп кетти. Ал эми үйдө анын кызы Кали сыналгыдан Мортимер аттуу адамдын үгүт иштерин көрүп жаткан. Мортимер болсо элге чындыкты ачып берүүгө аракет кылып, бийликтин жаңылышканын, бул кыямат түнү деген нерсе бул эч кандай жакшылыкка алып келбээрин, бул болгону кедей адамдарды тазалоо системасы экенин жана башка мисалдарды айтып, бийликке каршы элдерди чогултууда. Эва атасынын дарты бар болгондуктан ага дары алып келип берсе, атасы ал дарылардан баш тартып, бирок небереси Калинин сөздөрүнөн кийин дарыларды ичүүгө аргасыз болду. Бул убакта Шейн жана Лиза дүкөндөн керектүү нерселерин алышып, убакытты создуктурбастан андан ары жөнөп жатышат. Унаага түшөрдүн алдында Шейн унаанын эчиги ачылбай жатканын айтып жатса, аны скейт тепкен бет капчан адам келип сүзүп салды. Андан соң беймарал гана жүрүшүн улантып, башка бет капчан адамдар менен бирге Шейн жана Лизаны бир топко тигилишип, Шейн жана Лиза ал адамдардын кыямат түнүнө катыша турган адамдар экенин билишип, дароо эле жөнөп кетишти. Бул кезде Эванын атасы кыямат түнүн жаман көрөрүн айтып, бөлмөсүндө таңга чейин уктай турганын, кыздарынан өзүн ойготпоосун суранды. Бирок бир кезде ал жасалгаланып кийинип алып, кыздарына билинбей эле бөлмөдөн чыгып кетти. Шейн жана Лиза жолдо баратышып, күтүлбөгөн жерден алардын унаасы бузула баштап, унаа токтоп эле андан ары жүргөнгө мүмкүн болбой калды. Бул кезде Лео дагы куралдарын алып, өзүнүн капкара унаасын айдап көчөгө чыкты. Лиза жана Шейн кыямат түнгө чейин эжесинин үйүнө жетип алганга аракеттенип, ар кандай такси кызматтарын чакырышып, жолдо өтүп бараткан унааларды да тосуп көрүштү. Бирок элдин баары эле бири-бирине ишенбей, кыямат түнүнө дайынданып, үйлөрүнө шашып жатышат. Эми жолдо калган Лиза жана Шейн алардын унаасы эмне үчүн бузулганын да билип калышты. Көрсө жанагы бет капчан адамдар алардын унаасын атайлап бузушуп, алардын артынан аңчылыкка келишкен экен. Аларды көргөн Шейн жана Лиза дароо эле унааларын таштап качып жөнөштү. Алар шаар аралап качып жөнөшүп, бул кезде караңгы кирип, кыямат түнү да башталып калды. Көчөлөрдө топтошкон куралчан адамдар пайда болуп, чоң-чоң автобустар менен жүргөн топ адамдар өздөрүнүн курмандыктарын издеп башташты. Ошол эле учурда пулемоттору бар бир нече жүк ташуучу унаалар да көчөлөргө чыгышып, шаардын көчөлөрү кыйсыпыр ызы-чууга түшө баштады. Лиза менен Шейн жанагы артынан кубалап келе жаткан бет капчан адамдардан качып баратышат. Эва менен Кали кечки тамакка атасын ойготуп, тынчын албай эле коюуну чечишип, бирок Кали бөлмөдө чоң атасы жок экенин көрүп, дароо эле апасын чакырды. Чоң атасы аларга кат жазып, эбак эле бөлмөдөн чыгып кеткенин билишип, катта чоң атасы, "Мен силерге айык кыз тартым менен жүк болгум келбейт" деп айтты. Анан да кыздарынын жаркын келечеги үчүн бай адамдардын курмандыгы болууга макулдугун бериптир. Көрсө бай адамдар ушинтип кедей адамдарды сатып алып, кыямат түнүндө өлтүрүшөт экен. Бул нерсе үчүн байлар чоң атанын кызы жана небересинин эсебине көптөгөн суммадагы акча которушат. Кали менен Эва эми эмне кылаарын билишпей эле көздөрүнө жаш алып отуруп калышты. Ошол кезде сырттан үн чыгып, алар терезеден карашып, үйдү көздөй куралчан адамдар кирип келе жатканын көрүштү. Аңгыча болбой эле эшик талкаланып, үйдүн ичине баягы Диего деген адам кирип келди. Ал Евага кайкырып, "Мен сага канчалык жакшы мамиле кылсам дагы, сен мага көңүл бурбай, мени таарынта бересиң. Ошол үчүн бүгүн жообуңду аласың" деп эле аларды жашынып турган жеринен таап алды. Бирок ошол эле замат анын артынан жанагы куралчан адамдар кирип келишип, аны аткылап салышты. Кали менен Ева башка жерге жашынганга жетишип, бирок аларды оңой эле таап алышты. Аларды көчөгө сүйрөп чыгышып, жанагы чоң жүк ташуучу унаага салмакчы болушканда, ошол көчө менен келе жаткан Лео көчө унаа менен тосулуп тургандыктан токтоп турууга туура келди. Кали менен Еваны куралчан адамдар унаага салмакчы болушуп, бирок алар болушунча каршылык көргөзүп жатышты. Аларды карап турган Лео көпкө күтө албай эле унаадан чыгып кыздарга жардам бермекчи болду. Ал куралчан адамдарга жакындап барган кезде, унаасыз калып качып келе жаткан Лиза менен Шейн ошол Леонун унаасына туш болушту. Лео болсо бурчтан чыгып барып, жанагы куралчан адамдарды аткылап өлтүрүп, Кали менен Евага эркиндик берип, кайра эле кетмекчи болуп, бирок алардын жардамга муктаж экенин көрүп, өзүнүн унаасына алып барды. Кайтып келип эле унаада Лиза менен Шейндин отурганын көрүштү. Алар дагы Леодон
Леодон жардам сурап үйгө жете албай калгандарын айтышты. Ошол учурда жүк ташуучу унаанын артындагы жарадар болгон адам ордунан туруп куралын даярдап эле аларды аткыламакчы болду. Арт жактан болсо жанагы Лиза менен Шейнди кубалап келе жаткан бет капчан адамдар чыга келип, аргасыз болуп калган Лео жанагы 4 адамды унаасына салып качмакчы болду. Аларды атлап жатканына карабай Лео орто жолдон унаасын буруп жол таап кетти. Бир канча аралык жүргөндөн кийин Леонун унаасы дагы иштен чыгып, эми кайрадан баардыгы тең унаасыз калышты. Жок жерден көчөдө калган адамдар Леонун ким экенин жана анын бул кыямат түнү эмне кылып жүргөндүгүн сурашса, Лео алардын берген суроолоруна жооп бербей, эми мындан ары өзүңөрдү өзүңөр коргогула, а менин болсо иштерим бар деп эле ал жактан кетмекчи болду. Анда Ева Леодон суранып, жакын жерде менин курбу кызым жашайт. Эгер сен бизди ошол жакка жеткирсең, мен сага курбу кызымдын унаасын сурап берем деп айтса, аны уккан Лео ага дароо эле макул болуп, төртөөнү ошол жакка алып жөнөдү. Лео алдынан чыккан адамдарды жок кылып отуруп, бир жерден башка жүк ташуучу унаадагы куралчан адамдарды башка топтун адамдары өлтүрүп кетишкендерин көрүштү. Анда Кали бул Мартимердин тобу экендигин айтып, алар кыямат түнүнө каршы болуп, адамдарды өлтүргөн топтордун өздөрүн кырып жатышкандарын айтты. Алар жүк ташуучу унаанын ичине кирип барышып, унаадагы адамдар шаардагы баардык камераларды көрүп алууга мүмкүндүктөрү бар экендигин, анан да алар шаардан бир нече үйлөрдү кызыл менен белгилеп коюшкандарын көрүштү. Алардын арасында Еванын да үйү бар эле. Көрсө бул куралчан топ атайын бийлик тарабынан жөнөтүлүп, кыямат түнү кедей кембагал адамдардын баардыгын өлтүрүүгө чыгышкан экен. Андан соң арттан дагы бир жүк ташуучу унаа келе жаткандыктан алар качып кеткенге туура келди. Бара жатышып көчөдө дагы көптөгөн куралчан адамдар жүргөндөрүн көрүшүп, туннел аркылуу өтүп Еванын курбусунун үйүнө жетип алууну туура көрүштү. Бирок ал жактан дагы куралчан адамдар алардын артынан кубалашып, алар менен аткылашып отуруп, Шейн жарадар болуп калды. Бул учурда кыямат түндүн аякташына 4,5 саат калган эле. Тоскоолдуктардан өтүп отуруп, акыры топ Еванын курбусунун үйүнө да келип калышты. Бирок ал жакта курбу кызынын дагы тааныш достору бар экен. Лео куралдарын дайындаган соң Евага кетиши керектигин айтып, унаанын кайда экенин сураса, Ева курбусунун эч кандай унаасы жок экендигин айтып, ал болгону кызын бул жака аман эсен жеткирип алуу үчүн Леого калп айткан экен. Унаанын жок экендигин билгенден кийин Лео Евага абдан ачуусу келип, бирок кайра ачуусун басып эле үйдөн чыгып кетмекчи болду. Ошол учурда бөлмөдөгү бир аялдын күйөөсү көптөн бери анын көзүнө чөп салып жүргөнү билинип, ал өзүнүн күйөөсүн, Еванын курбу кызын жана башкаларды аткылай баштады. Лео коргонуп жатып, ал аялдын өзүн дагы атып салды. Алар жогорку кабаттан төмөнгө түшүп, эми Лео чындап чини келип, силер эмне болсоңор ошол болгула, мен болсо кеттим деп сыртка чыгып жөнөдү. Бирок сыртка чыгып баратып, жанагы чоң унаалардагы куралчан адамдар ал жерге да келип калгандарын көрүп, айласыздан артка кайтып, жанагы төртөөнү куткармакчы болду. Куралчан адамдар кабаттуу үйгө кире баштап, Леонун тобу болсо башка жол менен качып жүрүп отуруп, бирок күтүлбөгөн жерден колго түшүп калышты. Көрсө алар жанагы Шейн менен Лизаны эртеден бери кубалап жүргөн бет капчан адамдар экен. Алар бет капчан адамдардан, силер эмне үчүн бизди өлтүрбөстөн кармап кетип жатасыңар деп сурашса, бет капчан адамдар, бизге силерди өлтүрүүнүн эч кандай кажети жок, биз болгону өз ишибизди аткарып акча таап алалы деп жатабыз деп коюшту. Көп өтпөй эле аларды бир жерге алып келишип, бет капчан адамдар аларды башка куралчан адамдарга өткөрүп беришип, алардан тутамдаган акчаларды алышты. Андан соң Леонун тобун сахна сыяктуу жерге алып келип коюшту. Бир аздан соң эле сахна ачылып, ал жакта көптөгөн бай адамдар отурушкан болчу. Көрсө бул жерде дагы бай адамдар кедей кембагал адамдарды сатып алышып, алардын үстүнөн оюн курушат экен. Бир нече бай адамдар акчаларын коюшкандан кийин дароо эле оюн башталмакчы болуп, Леонун тобун караңгы жерге эч кандай курал жараксыз эле таштап коюшту. Бир аздан соң ал жерге куралчан жана көздөрүндө караңгыда көргөзө турчу көз айнектери менен бир нече бай адамдар кирип келишти. Эми алар куралсыз адамдарга, жаныбарларга аңчылык кылгандай эле аңчылык кыла башташты. Ал эми калгандары болсо айнектен карашып, кызык бир нерсени күтүп жатышкандай. Бирок эң кызыгы ошол бай адамдар кембагал адамдардын арасында мурунку полиция кызматкери Леонун бар экенин билишкен жок да. Лео болсо тобун таштап коюп, жанагы куралчан бай адамдарга жашынып барып, чекесинен эле кыра баштады. Алардын караңгыда көргөзүүчү көз айнегин тагынып алган соң бай адамдардын баардыгы кырылып, алардын экөөсү качып кеткенге жетишти. Бул нерсени көрүшкөн байлар кароолчуларды чакырышып, эми Леонун тобу көп сандаган кароолчуларга каршы турушуп, өкүнүчкө карай Шейнге ок тийип дароо эле көз жумду. Ошентип эми Леонун тобу кароолчулардын колунан өлүм таба турган болушту. Күтүүсүз жерден ал жерге башка бир куралчан топ бастырып кирип келип, кароолчуларды бай адамдарга кошуп эле кырып салышты окшойт. Көрсө ал жанагы бийликке каршы, кыямат түнүнө каршы топ түзүп жаткан Мортимер деген адам экен. Эми Леонун тобу Мортимердин тобуна кошулушуп, калган каткан бай адамдардын баарын өлтүрүп салышты. Лео болсо жанагы уюштуруучу бай аялды аман калтырып, бирок анын унаасын тартып алып, кыямат түнүнүн аякташына аз гана убакыт калгандыктан ишин бүтүрүү үчүн жөнөп кетти. Лео ошол жерден бул жакка эмне үчүн келишкендигин айтып, көрсө Лео мындан бир канча убакыт мурун баласынан ажырап калып, анын баласын мас айдоочу сүзүп кеткен экен. Бирок ал айдоочу азыркы күндө эч кандай сот жообуна тартылбастан эркиндикте жүргөндүктөн Лео аны кыямат түнүндө өзү жазаламакчы болуптур. Ал бир канча күн мурун
анын үйгө кайсы жол менен кирүү керек экендигин изилдеп койгондуктан азыр ошол үйгө кирүүгө дайынданып жатат. Кали менен Ева болсо аны бул иштен баш тартырганга аракет кылышты. Бирок Лео ачуусу менен аларды укпастан куралын көтөрүп эле үйдү көздөй кирип жөнөдү. Бир заматта эле үйдү ачып кирип барып уктап жаткан үй ээсин уртокмокко ала баштады. Ошол эле учурда ал адамга өзүн эстетип, баласынан ажыратканын айтып ыйлап жатты. Бир топтон кийин Лео ишти бүтүрүп эле сыртка чыгып келди. Ошол замат эле ага бир канча ирет ок атылып, Лео сулап жатып калганда, ал жерге жанагы бийликтин тапшырмаларын аткарып жүргөн чоң унаалардын бириндеги куралчан адам келип: "Сен өзүң эле өзүң өлүм тилип алдың окшойт. Себеби кыямат түнүндө адамдарга жардам бербеш керек. Тескерисинче аларды өлтүрүш керек" деп айтып, сендей болгон боорукер баатырлар көпкө узабайт деп айтып, аны ошол жерден эле биротоло өлтүрмөкчү болду. Дал ошол учурда ал адамдын чекесине ок тийип, дароо эле мерт кетти. Аны аткан адам үйдүн ээси болуп чыгып, көрсө Лео үйдүн ээсин өлтүрүүдөн баш тартыптыр. Эми үйдүн ээси кансырап жаткан Леого жардам көрсөтмөкчү болгондо, жанагы адам менен бирге келген бийликтин куралчан адамдары келип калышты. Экинчи тарабынан Кали менен Ева да жетип келип, куралдарын такап калышты. Дал ошол учурда таңкы саат 7 болуп, кыямат түнү да аяктап калды. Кали менен Ева Леону көтөрүшүп, аны үй ээсинин унаасы менен дароо эле ооруканага алып жөнөштү. Ошентип бул жолку кыямат түнү да аяктап, полициялар көчөгө чыга башташты. Тасманын аягында кийинки кыямат түнүнө чейин 364 күн калганы айтылат. Тасма ушундайча аягына чыгат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, досторуңуз менен бөлүшүп коюңуз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман болуңуздар.